Саламатсыздарбы? Аксы районунан кайрылып жатам. Өкмөттөн там салуу үчүн берилген 10 сотук жерим бар. Ал жерге кайнолу эгип койгом. Жашаган жерим алыс болгондуктан ошол жерде жашаган кошуна менин кайнолуму жылда терип алат. Ал адамга жылда барып эскертем. Бирок мен сугарып, мен карайм. Эккендики эмес, карагандыкы деп кайра мага кыйкырып, өзүмүн жериме өзүм ээ боло албай келем. Участкалык милиция эч нерсе кыла албайм деп койду. Кимге кайрылышымы билбей калдым. Сиз кандай кеңеш бересиз? Негизинен сиз жер тилкеси сиздин менчигиңизде турган болсо, анын ичиндеги эгилген өсүмдүктөр ким эккендигине карабастан сиздин менчик жериңизде турган ичинде бардыгы демек сиздин менчигиңиз болуп саналат. Андан түшкөн ошол жемишти сиз гана терип алганга укуктуусуз. Сиздин уруксатыңыз жок, демек ал жердеги ошо сиз айтып жаткан жарандар алганга укугу жок. Мыйзамда мындай түшүнүк бар. Ак ниеттүү пайдалануучу, кара ниеттүү пайдалануучу деп айтылат. Бул сиздин демек сиздин бүгүнкү күндө ошол кайналымды терип алып аткан адамдар бул кара ниеттүү пайдалануучу болуп айтылат, таанылат. Демек сиз ал адамдардан ошол канча ошол сиздин жериңизден бир жылда канча айталы килограмм кайналы жыйнашыңыз керек болсо, ошол ала албай калган түшүмдү сиз сот аркылуу андан өндүрүп алсаңыз болот. Демек, ошол сиздин уруксатыңыз жок терип алгандыгына байланыштуу. Сиз аны сот аркылуу ошол сиз ала албай калган кирешени сот аркылуу өндүрсөңүз болот. Мындан сырткары ошол сот аркылуу аны ошол жерге кирбесин, анын ал жердеги бышып жаткан бышкан мөмөлөрдү терип алуусуна тыюу салуу жөнүндө дагы мындай соттон өтүнсөңүз болот. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 290-берени кара ниет ээлик кылуучудан мүлктү талап кылуу, башка бирөөнүн мыйзамсыз ээлик кылуусунан өз мүлкүн талап кылууда менчик ээсиз ээлеп алынышы мыйзамсыз экендигин билген же билүүгө тийиш жактан ал ээлик кылган бардык мезгил ичинде мындай ээлик кылуудан тапкан же табууга тийиш болгон бардык кирешесин жана кайтарып ордун толтуруп берүүнү талап кылууга укуктуу. Ал эми ак ниет ээлик кылуучудан ээлеп алгандыгы мыйзамсыз экендигин билгенден же билүүгө тийиш болгондон же менчик ээсинин мүлктү кайтарып берүү жөнүндө доосу боюнча билдирүү алгандан берки мезгил ичиндеги тапкан же табууга тийиш болгон бардык кирешесин кайтарып же ордун толтуруп берүүнү талап кылууга укуктуу.